Үй бүлө маселеси, жолдошум тууралуу сурайын дегем. Жолдошумду жамандабайм. Ал жашаганыбызга 10 жыл болуп калды. Бири-бирибизди түшүнбөй келебиз. 2 балабыз бар. Бир экөөгө 12ге көчтү. 12ге көчтү жолдошум. Жок. 1-2ге көчтү. Бирөө экөөгө көчтү дейт, чөтө түшүнбөдүм. Экөөгө көчтү. Жолдошум түрмөдө 3 жылга срок алган. Интернеттен ойнойт. Акчасын 5 дейби, жетпей жок калат. 5 мүнөт болсо керек да, толук жазылбай калган окшойт. Акча сал деп кыйнай берет. Утулуп калса сен күнөөлүсүн дейт. Чалып алып сөгүп мени жамансың, жыргаган жокмун, сени алып дей берет. 10 жыл чыдадым. Балдар жетим болбосун деп билбейм, эмне кылышты. Акча бербейм десем, чыкканда көрсөтөм дейт. Башкалар оңолбойт дешет. Эмне кылам? Сууга дем салып, арам жолго барбасын деп ичирсе болобу? Аллаху акбар. Мына кетип калган. Адамдын башына кайгы келгенде дагы эле күнөө кылуу, андан чоң бактысыздык жок да. Башыңа кайгы келгенде сен дагы күнөө кылып атасыңбы? Башыңа кайгы келди, дагы күнөө кылып атасыңбы? Өткөндө баягы турса жер титиреп атканда, жер титиреп адамдар өлүп атса, бирөө уурулук кылып атат да. Ошол окшогону адамдын башына кайгы келгенде тооба кылып, ыйлап, жалбырап, Алладан жакшылыкты сурап, өзү кичине эс акылына келиш керек да. Өзү мындай туугандар. Алымдар айтышат да. Мына ажалы жеткенден кийин өлүм периштеси келип жандарды алып кетет. Ошо жандардын баарын кырып алып кетип атат да. Бул ал үчүн эмес дейт. Бул бейкапар жүрөктөрдү ойготуу үчүн дейт. Күнөөгө малынган напсилерге насаат айтыш үчүн дейт. Алып кетип аткандар жаныбыздан, туугандарыбыздан кетип атпайбы? Бейкапар жүрөктөр ойгонсун дейт. Ал Италияга кетмек. Мына жакта ойгондуңбу, ойгонгон жоксуңбу деп атат. Дагы деле ойгонбосоң, Напсинин кулу болгон насаат алсын, дагы эле напсинин кулуна таштабай. Бул эми түрмөдө болсо, сурок алса, анын үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн, тооба кылгандын ордуна дагы ал жерде бир кумар ойноп, уткузуп, аялын сөгүп, дагы тигиндей деп. Бул кандай адам бул? Динсиздик, имансыздык, өлүмдөн коркпогон, ахиреттен, тозоктон коркпогон кеби да мына. Мындай кылбаш керек. Дагы ошо 10 жыл жашаса, балдарды ошо жетим болбосун деп сабырдуу, кайраттуу аял экен. Болсо толук акысы бар ажырашууга бергенге. Толук акысы бар. Ошон үчүн иншалла мындай кылбай, ошо түрмөдө күйөөсү дагы ише тооба кылып, истигфар кылып, алхамдулилlah бала чакан жакшы багып атабы? Мен тооба кылып чыксам, иншалла Кудай кааласа оңолсом, жакшы иншалла үй бүлө куруп жашайбыз деген ордуна, мына кандай жаман нерселер айтат.